Бир бол парламенттик фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоого үндөдү. Аны менен катар түндүк түштүктү бириктирүүчү курулуп жаткан жаңы жолго Алмазбек Атамбаевдин атын ыйгарууну сунуш кылды. Чындыгында эгерде ошол биздин жаңы президентибизге ушул жол өтө керек, ушуну кадырысын салып, ошол Кытай Республикасынын представителине барып, ушу сөзсүз баштап ошону жартысына жеткирип койсоңуз, ошондо атыңыз калат деген ойду айтып, түшүндүрүп берсеңиз, анан ушуга байланыштуу бир сунуш берилип, Алмаз Шаршеновичтин атын коюш керек жана альтернативный жол бар. Депутаттын бул сөзү коомчулукта түрдүү пикир жаратты. Кыргызстан фракциясынан депутат Алмазбек Эргешев Кубанычбек Жумалиевдин сунушу колдоого алаарлык деп эсептесе, кесиптешинин сөзүнө караманча каршы пикирин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу Азаттыкка билдирген. Мындай демилге жол курулуп бүт электе көтөрүлгөнүн ашыкча жагалдануу шашылыш деп эсептейм. Мисалы Кубакы жолун убагында Турдакын Усубалиев өз эмгеги менен салган десем жаңылышпайм. Анын аты деле эч жерге берилген жок. Негизи адамдын эмгеги бааланышы керек, бирок жол бүт элек жатканда демилге көтөрүлүшүн шашылыш деп эсептейм. Адамдын эмгегин ал өлгөнүн күтүп отурбай эле бааласак жакшы болмок. Бирок адегенде жол бүтсүн. Эл бул туңгуюктан алып чыккан жол экендигин байкаганда гана көтөрсөк болмок. Тарых тастыктап, эл жолдун үзүрүн көргөндөн кийин гана атын берүү боюнча демилге көтөрсөк туура болмок. Алмаз Шаршеновичтин кылган иши бааланып, Кыргызстандагы эң жогорку Акшумкар кыргыз эл баатыры наамын алды. Мен бул наамдын берилишин колдодум, бирок жолго атын берүүнү шашылыш деп ойлойм жана бул сунуш жалпы комитеттин пикирин билдирбейт. Ал эми Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясий коомдук ишмер Каныбек Осмоналиевдин айтымында учурда атка минерлер бийликти мактоо менен жогорку кызматка жетип, же болбосо жагалдануу менен өз баштарын сактап калгандарын айтып калатыр. Ал эми экс-президент Атамбаевдин ысымын түндүк түштүктү бириктирген жаңы жолго берүү демилгеси мыйзамдын жол жоболоруна туура келбейт дейт. Кече бир белгилүү саясатчынын депутаттын ушул Ош-Бишкек альтернативдик жолуна Алмазбек Атамбаевдин атын коюшубуз керек деп айтканын өзү, бул мен да жасакерлерин деп деле айтпайм. Мен буну коркунучтуу кылмыш иши деп айтам. Эмне үчүн? Себеби бизде мыйзам бар. Мыйзамга ылайык коомдук ишмер болобу, мамлекеттик ишмер болобу канчалык төбөсү көккө жетсе дагы, канчалык эмгек сиңирсе дагы мыйзамга ылайык 5 жылга чейин анын аты эч жерге коюлбайт. Көзөткөндөн кийин 5 жылдан коюлат. Бирок эми аны бузуп эле жүрөбүз. Бирок мен кече жогорку кеңештин трибунасынан ушуну айтылганын өзү менимче биздин коомдун баягы жасакерлеринин боюнча ар кандай жол менен ошо бийликке келүү же болбосо ошо бийликтин жардамы менен ошол акча табуу, кирешелик жерлерге отуруп алуу, эптеп жылуу жерден чыкпай коюу, бул жөнүндө ошо мындай бир жөнөкөй эле бир оюнчук катары болуп калгандай сезип атам да. Каныбек Осмоналиев кошумчалагандай, бийликке сын айткандардын алды камакта отурса, аркасы саясий куугунтукка кабылууда. Ал эми дагы бир саясий коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев болсо, жолго бирөөнүн атын ыйгаруудан мурда курулушун, кеткен чыгымды, баасын жакшылап текшерип чыгыш керек деген оюн өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Жалал-Абад балыкчы жолуна бирөөнүн ысымын ыйгаруудан мурда жогорку кеңештин депутаттары ал жолдун курулушун дыкат териштирип чыгууга милдеттүү. Адегенде канча каражатка курулмак? Азыр канча каражат жумшалды? Дагы канча каражат керек болот? Ал каражаттардын кайтарымы кандай болот? Ошол каражаттардын пайдалануусу кандай болуп жатат? Курулуш технологиясы кандай сакталууда? Курулуш проектиси башында кандай эле? Азыр кандай? Эмне себеп менен улам өзгөрүп бара жатат деген толгон токой суроо жатат. Чети оюлбай. Бул жол атак дан калуунун эмес, аттиң деп жер чукуп, санды мыкчып отуруп калуунун жолу болушу дагы толук ыктымал. Бул жагын дагы унутпайлы. Жеке баамымда аяк жагы тумандап турат ушул иштен. Ошондуктан жолдун толук бүтүшүн, анын ишке берилишин күтөлү. Кошоматка кой сойгондор өпкөлөрүн басып, 1-2 жыл эс ала турса деле туура болчудай деп ойлойм. Анан деле үлгүрүшөт го. Өздөрүн көрсөтө калууга ыңгайлуу шарттагы далай болот деп ойлойм.
Аталган жолдун узундугу 433 чакырымды түзөөрү, жалпысынан 8 миллион доллардан ашык каражат кетери жана курулуш 2018-жылы аяктай тургандыгы айтылган. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусупалиевдин айтымында жолдун курулуш мөөнөтү 2019-жылы бүтөт. Бул жол 2019-жылы ачылат деп пландаштырып жатабыз. Жалпы курулуш иштери бүткөрүлүп, ошол жылдын ичинде. Ага чейин да бүтө турган участоктор бар, бирок бардыгынан комплексын алганда 2019-жылы бүтүш керек. Анан айрым участкалары болсо дагы мына ошондой неме мөөнөттө болот, көзөмөлдө. Балыкчы Жалал-Абад жолу Атамбаевдин президенттик доорундагы эң ири долбоору болду. Кыргыз өкмөтү бул жолду салыш үчүн Кытайдын импорттук Эксим банкынан 400 миллион доллар өлчөмүндө жеңилдетилген насыя алган. Быйыл Ислам өнүктүрүү банкынан да насыя алуу боюнча келишим түзүлгөн. Аталган жол башка өлкөлөргө караганда кымбат курулуп жатканын бир топ эл өкүлдөрү Жогорку Кеңештин трибунасынан айтып чыгышкан эле.